Растамошка 3 есе кымбаттайт десе, уже компания бүгүн жабылат. Ошого алтындарым ынтымакта болойлу. Мен силерге жөн эле себепчимин. Силер бесплатно иштеп аткан жоксуңар. Бул нерседен силер дагы нан таап жеп атасыңарбы, демек адал ак иштеп берип койсоңор эле болду. Эл уккандан бүгүн токтойт да. Андан кийин дальше мен силерге аралашышым керек да. Пример айтайын, адам өзү тойбойт го. Дүйнөгө тойбойт го. Армияда көбүнчө сөгүм сүйлөшөт го. Бул да иште ошондой болуп калган. Айтса машинаны мотордон кирип ушул гүл штилден чыгат, молодец. Биздеги эң эрке, эң продажаны көп кылган жигиттердин бири. Бек экөөбүз Дубайда деле эс албаппыз, өз жакшы жер көрөбүз. Кыргызстанда деле ошентип эле офисте эле жүрөт окшойбуз. Жааматта береке бар дейт го. Ошол жана байкадым да. Ооба, жааматта чынында береке бар. Ар биринин өзүнүн рызкысы бар. Эми бул менин сөзүм эмес, сенин сөзүң эмес. Бул билесиңер да. Жаамат менен жакшы мамиледе болгон бул жакшы. Бул иштер бүтөт, башка болот. Мисалы, пример эле. Түтүндө мындайраак турайынчы. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Азыр биз машина тармагында иштеп атабыз. Ушунчалык жаамат менен чогубуз. Балким азыр мен бир көп кетип, же силердин үстүңөрдөн мазактап, же бир мындай бир өттө бир башкача болсом, эртең бир мамлекеттен закон чыкса, всё болду. 22 январда Растамошка 3 есе кымбаттайт десе, уже компания бүгүн жабылат. Эл уккандан кийин бүгүн токтойт да. Андан кийин дальше мен силерге аралашышым керек да. Ошон үчүн ар нерсени узун таштап арканды. Жакшы жаамат менен биргеликте адам бойдон жүргөнүбүз жакшы. Бүгүн бар, эртең жок бул иштерчи. Машина бизнес буга чейин болуп бир токтоп жүргөн то же самое. Эртең деле токтоп калышы мүмкүн. Ошо мезгилде бул ушуну көрө турган эле дей турган сөздө калбашыбыз керек да. Ар ким өзүнүн жумушунун ордунун билген жакшы. Өз негизи туура. Мисалы, жумушта ар кимдин өзүнүн орду бар, туурабы? Бухгалтер келип машина сата албайт. Ар ким өзүнүн жумушунун ордун эле билсе болду. Калганы уже сонун болот. Ошого ынтымакта жакшы иштей берели. Жумушта жумуштай, эс алуудай. Чектен чыгып кетпей, жакшыраак сүйлөп койгон болсо, орусча доброту за слабость не принимайте дегендей. Жумушту жумуштай көрсөңөр эле болду. Биз силердин өзүңөргө карап отношение кылабыз. Любой моментчи. Жакшы болсоңор экесе жакшыбыз. Жаман оюңар болсо, анда тоже ответ бар агачы. Пияз сабыз берили. Ооба, да алып келемиз. Ошого алтындарым ынтымакта болойлу. Мен силерге жөн эле себепчимин. Силер бесплатно иштеп аткан жоксуңар. Бул нерседен силер дагы нан таап жеп атасыңарбы, демек адал ак иштеп берип койсоңор эле болду. Мен до концамын, жамандык жакшылык болобу. Бул нерсе менен токтобойбуз иншалла. Себебин кылабыз. Машина токтосо башка бизнес көтөбүз. Ал мезгилде силер керексиңер. Биз бири-бирибизди тааныйбыз. Биздин жааматка адамдар суктаныш керек да. Ошол эле нерсе. Буйруса бир айда бир же эки жолу ушинтип эс алып турабыз. Кийинкисин көлгө барабыз иншалла. Горячий источникке барып, көлдө эс алып, союп жеп. Негизи жамаатка керек нерсе го, эс алып. Сөзсүз керек экен. Күндө эле жумушка барып, Күйүгүп каласың да. жумуш болот. Акчанын деле мына интереси кетип калат, билесиңби? Бир жерге эле барып мынте берген болсоң. Ошо кеде эс Истегенди билген адам эс алганда бизге. Бияка биринчи жолу келдим дедиңиз, э? Жок, кече нар жагына чыктым, бирок бияк бетине биринчи жолу чыгып атам. Бүгүнкү урматына погода да жакшы болот. Сонун, шүгүр. Кыргызстан бир кооз жер. Кашка суу. Бек экөөбүз Дубайда деле эс албаппыз, өз жакшы жер көрөбүз. Кыргызстанда деле ошентип эле офисте эле жүрөт окшойбуз. Өзү ушул жердин кадырына жетиш үчүн дагы ошондой жакты көрүп келиш керек окшойт. Ооба, сөзсүз. Анткени Жаманды көрбөйүн, жакшынын кадырын билбейсиң дейт го. Дубайга барбагандар азыр Дубайды өтө катуу ойлошот да. Реально. Мурда арабтар келип ыйлаптыр, жериңерди көрүп десе.
Күлөт элем да. Араб эмес, 2 ай Шаржада жүрүп келсең Дубайдын. Полный эле ыйлайт. Капкыр жок бекен, Ашты салганда убакыт өткөйдү. Нокаттан да, Өзүң билесиң да, нокаттан. Онда ура берди. Өзгөн күрүштөрүн. Биз өз сүйлөшө беребиз биякта, сен ашты кыла бербейсиңби? Сабыздар дакан сарчыган жоксуңарбы? Сабыз болдубу? Болушуп кетти. Баягы умрага утулган балам да болчу. Берген улан. Эмне улутуп алган? Бул продажа боюнча биздин эң кенжебиз ушул. Канча жаштасыз? 18. 18те? Комплектация машинаны мотордон кирип ушул күлүш тилден чыгат, молодец. Биздеги эң эрке, эң продажаны көп кылган жигиттердин бири. Мен балдарга жана коюп берген 1 айда. Кийин машина көп сатса, ошол умрага деп. 3-февраль буйруса. Умрага кетти да. Машалла. Биз аркылуу себеп чыгып койгон экен умрагачы. Эгер ниет муну аманчылык болуп барып калсак, 18 жашында умраны көрөт. Жаштын тилегин берет дегендей. Барып жакшы дуа кылып келет. Молодец. Зендүү бала өзү, элпек. Бул кимиңиз болот? Бир тууганым эле мен. Көчөдөн тапкан ата бөлөк эне башка бир тууган. Укам бул мен. Биз көп пландарыбыз бар алдыдачы. Өтө чоң пландар бар. Бизге мындай балдар керек да. Шустрый машинаны түшүнгөн. Өзү мындай. Отчаянный балдар бар го. Энергиясы ашып турган. Өз балдар ошондой болуш керек. Бул менин тең эле кайра мен өзүм двоюродной брачкам бар. Экөө чогуу. Ага да көп жумуш жүрөт. Жүрөт. Мен колумда чоңойгон. Биз 8 айлыгынан кармап калганбыз. Алып калганбыз. Ана болгон. Ол бир сүт делемген эмес өз энесинчи. Омалда Москва сасква эле. Кетип калды. Айттам го, ошо кетип калды бир жагы. Бизде чоңойгон. Азыр иштеп атат. Бекзатта жакшы сатып тура машина. Бул жак Талгат управляющий. Ачкини чечип кой, Талгат. Сенин ачкиң өтө серьезный көрүнөт экен. Бекзат ушул Жок, бул Талгат. Досуңуз. Талгат классташым. Классташыңыз. Бизде полный управляющий. Маселени ушу чечет. 02. Неге досторуңуз заман жакшы көрүнөт? Жаш көрүнөт? Эми досторум анал да. Бойдок. Сиз бойдоксузбу? Мен бойдокмун, ошого жаш көрсөң керек. Түйшүк тартып элексиз, Тартып койгон. Бир тартып койгон. болду. Бир тартып койгон. Сабызды пышкычаң ушинтип алып келип турушуңар керек экен да. Күрүч салгандан кийин да бир кичине барбы? Да турап келе берле ушинтип. Талада ушинтип жеген башкача, Башкача да. Жакшы адамдар менен, жакындар менен. Сон. Кийинкисин башкача уюштурабыз, Бул жерде маселе өзү мындай. Видео, подкаст эле эмес мындай. Сүйлөшүү эле экен да. Калы жүрүп, как анайсыз эле, сүйлөшүп, мынтип. Арасында эле сөгүнүп койбосок болду же, ошолор эле кыркып койсоңорчу. Мынан озуп палитирак кичине. Армиядагыдай эле, армияда көбүнчө сөгүнүп сүйлөшөт го. Бул да иште ошондой болуп калган. Жок, сөгүн болсоң кээде катыраак. Болбойт дег. Кийинкиде баягындай квадроциклдер менен чыгып тартышыбыз керек экен, Мунарбек. Айдап тоолорго чыгып, тоонун башында минип алып, от жагып коюп. Өтө кооз болот го. Сонун болот. Өзү ошондой кылышыбыз керек. Жамат кылып сүйлөшүп, мисалы, Аскар автонун жамат ака даярдангыла. 10 квадроцикл, биягын өзүбүз кылабыз мындай. Чыгып барып отуруп, ушинтип тамак жасап жеп. Эс алганча. Эс алуу да. Бул сөздөрдү камерага эле түшкөнү болбосо, күндө эле сүйлөшүлгөн сөздөр да. Негизи? Негизи да. Сен деле даярданбадың, мен деле даярданбадым дегендей эле сүйлөшүп эле атабыз да. Ооба. Негизи мындай элге деле ушул жакшы экен. Чын болгондой. Жасалмасы жок. Сөз жаттабай эле. Каканияс чыгып, өзүңүз тоюңузду толук мындай жашоодо кандай болсоңуз, эл менен ошондой сүйлөшсөңүз, эл сизди
дагы жакшыраак кабыл алат. Мен ошо мен анализдеп көрсөм, мен ушинтип ойлойм да. Сиз каканес болгонсуз. Эл ошондой кабыл алып, сизди жакшы кабыл алат. Биз деле көрүп жүрөбүз да, кээ бир адамдар мынтип камера тартарда даярданып, сөздөрүн жаттап, анан өзүн түздөй калып, анан кыйналат. Жакшы адам көрүнүп, ошондойлор да кездешет. Түшүндүңүз да. Болду. Бирок ошолорду, эми элдер ошол бойдон кабыл алып, бирок кийин көчөдөн көргөндө башкача да. Ошолдой бар да. Бул жерде уже мунафык да 200-дүүлүк. Кандай болсоң ошол бойдон эле урдурганың жакшы. Мына мен двоюродной брачкам болот. Мындай юкам. Жакшы, канча чыктың? 18. 18ге. Өзүңүз чоң айткансыз. Айттым го 8 жашында, 8 айлыгында, 6 айлыгында эле бизде калган. Ошодон бери бизде. Ал эми себеби болгондо эмне, мигрант ата-энеси айла жок, иштеш керек. Бир тууган акамдын баласы. От күйөт да? Ошодон бери бизде иштейт азыр. Эмне кызмат кылып атат азыр? Ошо менеджер продажа. Машина сатат. Жакшы результат көргөзөт бул дагы. Тренинг качан болот экен? Тренинг бүгүн болот. Бүгүн азыр сүйлөшөбүз. Анан биз ушу сатып алганбыз буюрса, ошо 1 ай, 2 ай, 3 ай болуп, мындай система коебуз. Мындай экен да, Нурбек. Адам мындай эле бир пример айтайын. Адам өзү тойбойт го. Дүйнөгө тойбойт го. Негизи бир нерсе болсо, экинчиси болсун, үчүнчүсү болсун дейбиз го. Анан илимге дагы, эми бул илим да туурабы? Азыр биз обучение деген бул система, илим да үйрөнүп атабыз. Тоже мындай тойбойт экен, өспөгөндөй сезиле берет экенсиң. Бара мындай күчтүү адамдар келет экен. Ар биринен мындай угатып, мындай канаттанбайт экенсиң. Азыр ошого биз мындай максимально серьезный компания болуп келгенде клиенттер менен кандай сүйлөшүш керек. Бүт мындай ордуна койбосо кыйын болуп атат. Эң башкысы мамилени түздөп. Да, мамилени түздөп. Мамиле кылганды билиш керек. Клиенттер менен кандай сүйлөшүш керек. Азыр элдерчи акчага деле эмес, мамиле эле требует этип калыптыр. Сенен келдиң, жакшына сүйлөп, болду мындай деп сүйлөдүң. Болду алат экен да. Ошол нерселерди үйрөнүшүбүз керек экен.